Саламатсыздарбы? Менин атым Кундуз Таштанова. Мен наставник, мен продюсер, мен эксперттердин наставнигимин. Эксперттер деген ким? Билими бар адамдар. Адамдарга окутам, үйрөтө алам. Менде бир билим бар, өнөрүм бар деген адамдар менен иштешкен наставникмин. 5 жылдан бери онлайнда талыкпас эмгек кылып келе жатамын. Кудайым буйруса 5 жылдан бери бир экспертти продюсерлеп келем. Низаткан Жусупованы масштабка чыгарып атабыз буйруса командабыз менен. Жана мага өтө көп суроо беришет да, социалдык баракчалар аркылуу, онлайн аркылуу кантип акча тапсам болот, кантип кирешелерге чыксам болот деген суроого мен силерге бүгүн акысыз сабагыман силерге жооп беремин. Караңыздар, кээ бир айтат да, мен сторис чыгарып койсом мага акча төлөйбү, мен рилс чыгарып койсом мага акча төлөйбү деген суроолор болот. Бирок мен буга сиздерге мындай жооп берем да. Караңыздар, сиз мисал үчүн врачсыз, же болбосо даже швейный цех иштетесиз, же болбосо швеясыз да, сизге заказ керек, сизге кардарлар керек, сиз или бет боёгон адиссиз, визажистсиз дейли. Ошол учурда сиз өзүңүздүн билимиңизди же өнөрүңүздү Инстаграмга чыгарып, клиенттерди чакырсаңыз болот. Онлайн бизге болгону мостик аркылуу сонун кирешелерге чыгууга, любой товарды сатууга бизге жардам берет. Караңыздар, биз Инстаграм аркылуу эле, стористер аркылуу эле кандай чоң сатууларды 5 жылдан бери жасап келе жатабыз. Мисалы үчүн, цифровой психолог катары, мисалы үчүн Заткан Жусупованын курстарын, түз эфирлер аркылуу ушундай классический эле бир кандай десем сатуу техникалары менен албетте ушундай чоң кирешелерге, масштабка чыгып атабыз десек болот. Азыр онлайндын заманы. Караңыздарчы, мен дагы психолог катары дагы окуп атканда Россиядан, Казакстандан деле үйдө эле отуруп алып, ошол эле футболкам менен, маечкам менен отуруп алып эле онлайн окуп, Zoom'да отуруп, кадимкидей эле ошондой эле сонун билимдерди алып өздөштүрүп жатабыз. Азыр баары эле онлайн окуп калбадыбы? Сиздердин балдарыңыздар дагы, сиздер дагы ошо онлайн кандай болот экен? Элементарно караңыздар, мен азыр машина карап издеп атам. Авторынокто эч ким жок, базарда эч ким жок. Баары эле Инстаграмдан автосалондо эле онлайн барып эле карап эле машинадан алып калышты. Сатканда дагы онлайн эле сатып калдык. Инстаграм аркылуу элестетиңиз, көрдүңүздөрбү? Ошол эле автосалондор реклама чыгарганга 2000 сомдон алышат. Бир күндө 100 машина чыгарат. Караңыздарчы, кандай запустар, кандай кирешелер чыгып атат. Ошол эле мисалы үчүн мен көйнөк издегенде онлайндан баракчасын карайм. Ушул көйнөк мага ассортимент жакса, барып туруп сатып алам же доставка кылып койчу деп эле перевод кылып коем. Элестетиңиз, азыр онлайндын заманы болуп атат. Демек, бизде товар сатабызбы, мурункудай жашоо жок уже. Дордойдо отурасың, келген кеткен адамдарды эле карап отура бербестен биз эмне кылышыбыз керек? Онлайнга чыгышыбыз керек. Товарларыбызды көрсөтүшүбүз керек. Өзүбүздүн жүзүбүз менен обзор кылып, жана өзүбүздүн билимдерибиз менен обзор кылып ошону алып чыгышыбыз керек онлайнга. Эгерде сизде товар да жок болсо, эч нерсе жок болсо, бирок сизде билим бар болсо, ошол билимди дагы, консультацияларыңызды дагы, адвокат болсоңуз дагы, юрист болсоңуз дагы элге канча пайдалуу нерсени кыласыз. Ошону онлайнга, Инстаграмга алып чыгып туруп сиз адамдарга тартуулай аласыз. Демек, түшүндүк, кантип биз онлайндан кирешелерди тапсак болот экен. Онлайнда көп кесиптер бар. Мисалы үчүн, командага кирип менеджер болуу, мисалы үчүн продюсер болуу, же болбосо сиз өзүңүз менеджер болбойм, продюсер болбойм, мен өзүм онлайнга чыгам десеңиз, демек, рилстерди, стористерди тартып, ушинтип өзүңүздүн Инстаграмыңызды упаковка кылып алып, ага деле по-любому сизди жетелеген адам керек, насаатчы керек. Себеби дегенде элестетиңиз, мен өзүм кесибим боюнча бухгалтермин, бирок бухгалтер болуп эч качан иштеген эмесмин, банкта иштегенмин. Анан эгерде мен азыр бухгалтер болуп, частный компанияларды 5-өөнү алам, приходящий бухгалтер болуп барам, главный бухгалтер болом деген максат койсом, мен кимди алам? Мен насаатчыны алам, мен наставникти алам. Себеби дегенде мен дипломум жөн эле жатат сандыкта, аны ойгонуп, практика жүзүндө анын жанында жүрүп, тиги налоговыйга барып, бул налоговыйга барып, отчетторду кантип туура жазаш керек, үйрөнүп, айына хотя бы 100 000, 150 000, 200 000 киреше тапкым келсе, мен наставник алам. Туурабы? Жаңы билимдерди, жаңы закондорду кантип иштеш керек жанында жүрүп, үйрөнөм, жандуу үйрөнөм. Анын наставничествосу, допустим, 100 000 болушу мүмкүн, или 200 000 болушу мүмкүн. Бирок мага ошол нерсе керек да. Туурабы? Мен балдарым менен приходящий бухгалтер болуп иштеп кетсем керек. 5 ИПны алсам, сопровождениега 100 000 чыгышы мүмкүн, 10 000ден 20 000ден мен билбейм баасы канча экен. Но эгерде даже мен ошол нерсени кылам десем дагы ошол мага керек. Экинчиден, эгер мен онлайн бухгалтердик услугаларымды упаковка кылып, бухгалтермин деп Инстаграмды иштетип баштасам, мага дагы кардарлар жазып баштайт. Надо будет кийинчерээк мен өзүмдүн насаатчылыгымды ача алам, курсумду ача алам, консультацияларымды сата алам, онлайн, офлайн консультацияларымды. Менин насаатчылыгым
чагымда бухгалтерлер дагы болгон. Ошондуктан мен силерге эмнени айткым келет? Сөзсүз түрдө онлайнга чыгыңыздар. Онлайнда сонун кесиптери бар. Сатуу менеджери болсоң болот, ошол эле мобилограф болсоң болот, ошол продюсер болсоң болот. Ошол эле эгерде ошол кесиптерди, мисалы үчүн аркалагандан да сырткары, эгерде сиз өзүм чыгам десеңиз, мендей болуп, эгерде сиз психология тармагында кандайдыр бир өнөрүңүз же билимиңиз бар болсо, ошону да упаковка кылып Инстаграмга чыксаңыз болот. Даже айылда жашаган келин болсоңуз, сиз өзүңүздүн жашооңузду көрсөтүп, чагылдырып, андроид көтөрсөңүз дагы, казандай тамак бышырып атсаңыз да, шыпырып атсаңыз дагы, музыка кылып, рилстерди салып, салаттарды жазап, канча деген ошондо үйдө отурган айылдагы келиндердин жашоосун көрүп алып, мен суктанам да, бир четичи жашоосун кабыл алган адамды көргүм келет. Алардын просмотру надо будет анча-мынча эксперттерге караганда укмуш просмотр. Даже салаттарды, рецепттерди көрсөтүшөт да. Ошонун баардыгын монетизация кылсак болот. Азыр эмне баалуу? Азыр внимание людей, көңүл бурдуруу маанилүү. Канчалык катталуучуң көп болсо, даже депутаттар, даже башка адамдар келип, пожалуйста, реклама кылып берчи деп сага акча төлөшөт. Az блогерлердин рекламаларын карагачы, бир сториси 30 000, 50 000, 100 000 дешет. Бир реклама рилс 100 000 деп айтышат. Демек ошолорго 30 000, 50 000, 100 000 бергиче, демек сиз азыртадан аракет кылып, 3кө болсо дагы аракеттерди башташыңыз керек. Сизде канча катталуучу бар болсо, ошончолук сиз адамдар сизге уже өздөрү жазышып, акча предлагать этип, пожалуйста, реклама кылчы дешет. Демек биз Инстаграмды инструмент катары, бизнес катары кабыл алышыбыз керек. Эгерде мен уюм бар болсо, уюма сүт бербесем, чөп бербесем, ал мага сүт береби? Чөп, суу бербесем, мага сүт бербейт. Демек Инстаграмда бул дагы бизнес. Ага чөп бериш керек, суу бериш керек, рилстер тартыш керек, аракеттениш керек, сторис жазаш керек. Эгерде сиз именно үйдө эле отуруп балдарыңыз менен ушул нерсени азыртадан тынбай баштасаңыз, сөзсүз түрдө ийгилик жарата аласыз. Мен как честный наставник, как справедливый наставник и как цифровой психолог катары дагы, смесь катары мунун баардыгын, насаатчылыгымда баардыгын жетелеп сиздерге үйрөтөм, көрсөтөм жана ийгиликке жетелеймин. Мен жөнөкөй айымдарды алып, аларды жылдыз кылам. Ошол эле Заткан Жусупованы 5 жылдан бери тынбай иштешип келе жатабыз. Ошол эле мен 5 жылдан берки насаатчылыгымда эң күчтүү наставниктер, топ наставниктердин баардыгын чыгардым. Эгерде сиздерге ушул сабак пайдалуу болсо, сөзсүз түрдө сториске белгилеңиздер, инсайттарыңыздар менен бөлүшүңүздөр. Жана менин командаман, жана менден акысыз консультация алсаңыздар болот. Консультация деп номериңиздерди сөзсүз түрдө калтырыңыздар. Мага директке жазыңыздар Инстаграмга.